Бейшембе күнкө жаңылыктар топтому менен кабар маалымат программасы студияда Наргиза Исаева. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Мамлекет томолой жетим балдарга 500 000 сомдон берип камкордук калат. Өлкөдө катуу жер титирөөлөрү болушу мүмкүн экендиги айтылды. Жалал Абадта 6 жерде ипотекалык үйлөр курулууда. Бир да коррупционерди колдогон эмеспиз. Президент Жусупбек Коргонбай уулунун билдирүүсүнө комментарий берди. Күн мурун Жогорку Кеңеште саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердигин текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Ага депутат Коргонбай уулунун министр жөнүндө айткан акыркы билдирүүлөрү себеп болду. Эл өкүлү чоң трибунадан министр президенттин ишенимине кирип, туура эмес иштерди жасап жаткандыгын айтып чыкты. Буга байланыштуу өлкө башчы пикирин билдирди. Садыр Нуркожоевич, бул жолу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу маселелерге токтолсок. Алгачкы эле суроо. Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу Алымкадыр Бейшеналиев президенттин ишенимине кирип алып, туура эмес иштерге барып атат дейт. Сиз менен достук мамилеси барбы? Досум да эмес, братым, сватым да эмес. Жөн гана жакшы иштеген, коррупция менен уурулуктарга каршы күрөшүүдө тайманбаган министр болгон үчүн кармап жүрөм. 30 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигиндеги уюп калган коррупциялык системаны талкалап жок кыласың. Карапайым эл үчүн жакшы шарттарды түзүп бересиң деп шарт койгом. Колунан келишинче аткарып атат. Ага каршылыктар абдан күч экенин баарыбыз жакшы билебиз. Мен бул эле министрди коргоп аткан жокмун. Коррупцияга каршы күрөшкөн, уурулуктарды токтоткон бардык министрлерди коргойм. Эгер өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уюган коррупцияны, уюган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрдин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт. Тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой, эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Парламент депутаты Алымкадыр Бейшеналиевди бир катар мыйзам бузууларга айыптады. Анын бири алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүүгө байланыштуу. Бул борборду ишке киргизүү тапшырмасын өзүңүз берип, анын ачылышына да катыштыңыз эле. Курулуш иштеринен кабар алып турсаңыз керек. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу айткандай бөлүнгөн каражаттын тең жарымы желип кетиши мүмкүнбү? Муну да текшерип көрүшсүн. Депутаттык комиссия түзүшкөн турбайбы? Өз көздөрү менен көрүп келишсин. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Мен кызматка келгенде биринчи жолу барып көргөнүмдө имараттын сөлөкөтү эле турган. Бизнесмендерден толук бүтүргөнгө жардам бергиле деп жардам сурагам. Ал убакта мамлекетте акча жок эле да. Алар эсептеп чыгып, аягына чейин бүтүрүш үчүн 15 миллион доллар болот экен. Биздин күчүбүз жетпейт деп келишкен. Себеби жалпы аянты 28 000 чарчы метрди түзөт. Анда өзүбүз эле эптеп бир нерсе кылып бүтүрөлө деп марафон уюштурганбыз. Элден 58 миллион сом түшкөн. Кумтөр 200 миллион сом берген. Эпидфонд 33 миллион сом берген. Бардыгы болуп 291 миллион сом берилген. Эгер депутат айткандай ушул акчадан жеп койгону аныкталса, жазалайбыз, төлөтөбүз. Биз бир дагы министрди коррупциясы же уурулугу үчүн коргогон эмеспиз жана коргобойбуз. Буга чейин канчалаган министрлер кетишти, канчасы камалып чыкты, көрүп эле атпайсыңарбы? Эл өкүлү министрдин ондогон элиталык делген батирлери эбегейсиз байлыгы бар экенин да айтты. Ал турсун Дубайда, Түркияда дагы бар дейт. Эми текшерүү жүргүзүлөбү? Текшерип көрүшсүн, качан алган, кайсы акчага алган, баарын текшерип көрүшсүн. Эгер акыркы 3 жылда алган болсо, анда конфискация кылабыз, жазалайбыз. Себеби 2020 жылга чейин мен билгенден Алымкадыр Бейшеналиевдин Дубайда, Түркияда батирлери жок болчу. Томолой жетимдер мамлекет тарабынан камкордукка алынат. Балдарга 500 000 сомдон берилет. Алар үчүн 270 миллион сом банктарга депозитке жөнөтүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында мамлекет аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөргө 100 000 сомдон берип баштаган. Азыркы күндө өлкөдө 1868 томолой жетим бала бар. Алар үчүн бул жылдан тарта 270 миллион сом банктарга депозитке жөнөтүлөт.
Кыргызстан катуу суу ташкынынан жапа чеккен Казакстанга гуманитардык жардам жөнөтөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы билдирди. Ал Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуудан кийин Казак бийлиги Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөткөнүн эске салды. Казакстандын батыш, түндүк жана чыгыш аймактарында аба ырайынын кескин жылышы жана жаан-чачындын кесепетинен көптөгөн калктуу пункттарды суу каптады. Бишкек шаарындагы мектеп жана бала бакчалардын директорлорунан акча талап кылууга шек саналып, эсептөө палатасынын инспектору кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Буга чейин УКМК мамлекеттик бюджеттен каржылануучу Бишкек шаарындагы мектептерден жана балдар чыгармачылык борборлорунун жетекчилеринен пара алуу боюнча эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндөгү туруктуу коррупциялык схеманы аныктаган. Текшерүү жүргүзүүдө эсептөө палатасынын инспектору одоно финансылык мыйзам бузууларды көрсөтүү шылтоосу менен ошондой эле 28 билим берүү мекемесинин 2022 жылга карата финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзүп, опузалап $5400 алган. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда катуу жер түтүрөлөр болушу мүмкүндүгүн айтты. Кыргыз окумуштуулары дагы алдыдагы күчтүү силкинүүлөрдүн ыктымалдыгын божомолдойт. Эң кооптуу зоналарды белгилеп, тектоникалык жаракаларга кандай роль берилгенин иликтеп жатышат. Жыл сайын өлкөдө 13 миңге чукул сейсмикалык термелүүлөр болуп турат. Демек биз курулуштарга көзөмөлдү эч качан айтпашыбыз керек, деди Жапаров. Кыргыз тест мамлекеттик ишканасы бүгүнкү күндө кыргыз тилинин деңгээлин аныктаган өлкөдөгү жалгыз мекеме болуп саналат. Ага мамлекеттик кызматта иштегендер, окуучулар, студенттер жана дээрлик тест системасы аркылуу мамлекеттик тил деңгээлин билүүнү каалагандар тапшыра алат. Мекеме аймактарда дагы көчмө мобилдик тест уюштуруп келет. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта кыргыз тилинин деңгээлин аныктаган Кыргыз тест мамлекеттик мекемесине келип отурабыз. Бул жакта шарттар кандай, дегеле тестти кимдер тапшырат билүүнү чечтик. Айтсаңыз, бул жака дегеле кимдер тест тапшырат жана бул мекеме канчанчы жылдан баштап иштеп баштаган? Жакшы. Дегеле негизги тест тапшыруучулар бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Ошондой эле жыл сайын тест тапшыруучулардын чөйрөсү өсүп атат. Атап айтсак, эгерде 14-жылы бир гана мамлекеттик кызматкерлер тапшырса, андан кийин акырындан мектеп окуучулары дагы 16-жылы тапшыра баштаган, 17-жылдан баштап дагы айрым дагы ушундай бир кызматтар кирип, бара-бара өсүп отуруп, азыр ошондой эле илимий изденүүчүлөр дагы тапшырып жатат. Ошондой эле биздин Кыргызстандын жарандыгын алам деген чет элдик жарандар келип тест тапшырууда. Анан бир күндө дегеле канча адам тест тапшырат бул мекемеден? Чындыгында биздин мекеменин кубаттуулугу 70 компьютер орундук. Бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ошондой компьютер класстар жетишпейт, анткени отурган жерибиз тар. Ошондо дагы жана компьютердик класстарга өтө жыш бири-бирине жабыштырып коюп орундуктарды азыр бир 45 адамды бир нөмөттө алып атабыз. Жалпысынан эртең менен кечке чейин кээде 70 адам, 80-90 адамга чейин келет бир күндө. Анда бул ичкери кирип таанышып чыксак. Мына бул жерде биздин стенд, өлкө башы Бакыев биринчи катарда турат, тест тапшырат. Ошондой эле биздин жогорку кеңештин депутаттары дагы быйыл тест тапшырышты. Мына көрдүңүздөр, 25-26 январда каалоочулар тест тапшырышты. Жана жалпы жамаат, жалпы жогорку кеңеш баарыбыз өтөбүз деп биздин иш графигибизге дагы катталышты. Алдыда толук жапырт тапшырабыз деп, ал бизге ушу азыр май айына койдук. Буйруса келишет. Негизи мамлекеттик кызматтагылар кайсы деңгээлде билиши керек? Мамлекеттик кызматкерлер эгерде бул өз эне тили кыргыз тили болгон жаран болсо, албетте B2 деңгээлинде жок дегенде билиш керек да, минималдык деп коеюнчу. Ал эми башка улуттун өкүлдөрү эми өзүнүн бүгүнкү күндөгү
сабаттуулугуна, ошо кыргыз тилди билүүсүнө жараша келип тапшырып алышат. Бирок алардын өсүп отуруп эң жогорку эле туу чокусу бул B1 болот да. B1 деңгээлине эгерде кимдир бирөө тапшырса, ошо деңгээлге жетишсе, аны азаматсың деп кубатташыбыз керек. Бул биздин компьютердик класс. Ушундай компьютердик класстан бизде 5. Баарында эле тилекке каршы мына терезе жок дегендей желдетилбейт. Бирок бул жердеги артыкчылык адамдын бет маңдайынан дагы, жон жагынан дагы тигинтип видео тартылып турат. Ар бир адамдын кыймыл аракети ушул эле жерде эмес, биздин сайтта тикелей чагылдырылып турат онлайн тартибинде. Демек, бизге кайсы күнү ким келип атат, кандай тапшырып атат деген суроого жоопту биздин сайттан эле алса болот. Ушундай мен жана айтып өткөндөй эле, чындыгында мына бул орундуктардын ортосу 1,5 метр болуш керек да. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, сүйлөгөн адамдар бири-бирине тоскоол кылат. Анан кийин ошондо оюн топтоп жакшы айта албай калган учурлар дагы бар. Андыктан эми буйруса бизге ушундай бир орун жайыбыз маселеси чечилип атат. Ал чечилип кала турган болсо, бул класстарды кеңейтип, жанакы санитардык ченем боюнча ортосу 1,5 метрдей кылып, ошондой эле бул шум эметип коет, мындай үндөр бирине угулбаган кандайдыр бир техникалык жактан жабдууларды киргизүү менен, ошолорду колдонуу менен тест процессинин ишин дагы ыңгайлаштырыш керек болуп турат, жакшыртыш керек болуп турат. Бүгүн эми ушул эле шарттарда Кудай буйруса жакшы иштер жүрүп атат. Бүгүн бул жака биз кыргыз тестке келдик эле. Анан кыргыз тесттен буйруса өттүк деп ойлойм. Тест жакшы деңгээлде өттү, жакшы тапшырдык. Буйруса жыйынтыгын бир жуманын ичинде көрөбүз. Бизге ошо жетекчилик тарабынан келген, ким катышат деп, анан биз өзүбүздүн макулдугубузду бергенбиз, ошо катышабыз деп, даярбыз деп. Бүгүн келип тест тапшырдык. Шарты канааттандырарлык, жакшы экен. Бардык жери футболду эле эске албасак. Ал эми 5 суроонун 3-өнөн өттүк, азыр көрүнөт экен, 3-өнөн өттүм жакшы эле балл менен. Экөөнү болсо, мына 2 жумада чыгат деди сайтка. Ошо чыкканда билебиз. Сол 18-жылдан бери расмий каттоодон өтүү аркылуу 70 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тест тапшырды. Эми алардын ичинен мугалимдер да бар. Айтор жалпы ушундай адам тапшырды. Ал эми ошол эле учурда биздин тестке кызыгып, биздин сайтка кирип көрүп, кандай экен деп онлайн тапшырып көрүп, тест менен таанышкандардын саны 140 миңден ашты. Бул жакшы көрсөткүч. Тайчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7 канал. Өлкөдө 8 апрелден тартып 2024-2025 окуу жылына балдарды 1 класска электрондук каттоо башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге кабыл алуу жылдагыдай эле 1 класска 6 жана 7 жаштагы балдар кабыл алынат. Кабыл алуу 2 этап менен жүргүзүлөт. Ал тууралуу жарандар толук маалымат Билим берүү министрлигинин сайтынан маалымат алса болот. Жалал-Абадта 6 жерде ипотекалык үйлөр курулууда. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, аларда 2744 батир болмокчу. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Тааныш билишти салып эч ким алдыңкы кезекке тура албайт. Колунда барларга 3-4төн батир алганга жол бербейбиз деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ал ипотекалык үйлөр чыныгы муктаждарга берилерин кошумчалаган. Ысык Көл облусундагы кесиптик окуу жайлар Ысык Көлдү сактайлы, табиатты барктайлы акциясын баштады. Акцияда көл жээгин иретке келтирүү, тазалык иштерин жүргүзүү жана буга бардык кызыктар тараптарды тартуу максатын көздөйт. Иш-чараны баштаган Ысык Көл районундагы номер 85 кесиптик лицейинин окуучулары жана эмгек жамааты Кош Көл айылындагы көл жээгин таштандылардан арылтышты. Мындан ары эс алуу убагы башталганча айыл ичиндеги көл жээгтерин толугу менен тазалап чыгуу максаты коюлду. Муну менен жаштар жана мугалимдер башкаларды да тазалыкка үндөө, көлдү көздүн карегиндей сактоо, табиатка аяр мамиле кылууну көздөп жатат. Эске сала кетсек, Ысык Көлдү сактайлы, табиатты барктайлы акциясы көлдүн бардык аймактарында өткөрүлөт.
Ысык көл деген бул Кыргызстандын бермети, ошондуктан ысык көлдү таза кармаганга, ысык көлдү аяп сактаганга аракет кылалы. Ысык көлгө көптөгөн туристтер келип аларды булгап, кирдетип кетишет. Биз ошолорду өзүбүз ысык көлдөрдүн жарандары тазалап, аны аярлап баркташыбыз керек. Бул жеке эле Ысык көл облусу эмес, деги эле Кыргызстандагы бардык жашоочуларды ушул бир жакшы чакырык менен айланан чегеректи тазалап, таза сактайлы. Бул эртеңки келечек үчүн, көлүбүз өзүбүз үчүн керек экен деген жакшы бир максатта уюштуруп жатабыз. Бул биздин 85-чи кесиптик лицей кийинки кезекти ушу Балыкчы шаарындагы номер 22-чи лицейге өткөрүп беребиз. Ороза айы мусулмандар үчүн эң ыйык жана куттуу айлардан бири. Бул айда көпчүлүк колунда бар адамдар жардамга муктаж жарандарга кайрымдуулук колун сунушат. Мындай саамалык Базар Коргон районунун Акман айыл аймагында да жасалды. Адылбеков Байжигит, Алыкулов Саид, Акылбекова Айбике. Тизмеде бар биздин айылда жакыр үй бүлөнүн каттарында ошо пенсия албайм, пособие албайм, ошо жардам менен жашайм. Баракасын берсин, жетет жакшы эле. Кудай кааласа эки жашайбыз бу менен. Чоң рахмат ошо бергендерге. Атасы өтүп кеткен. Быйыл 8 жыл болуп атат. Бир уул бир кыз калган. Буларды мен багам, тайнесимин. Бизге 1 айга жетет. Ушу продукталар, ушу 3 та неберем бар, ушу 3 неберем менен атасы өтүп кеткен. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң бир ыйык айлардан болуп саналат. Бул айда жарандар жардамга муктаж инсандарга кайрымдуулук кылууну адат кылышкан. Бул жолу аталган саамалык Базар Коргон районунун Акман айыл аймагында уланууда. Кызыл жарым ай коомунун алкагында акыркы мезгилде ошо өзүм туулуп өскөн Акман айыл тарапка бир далай ушундай иштер жүргүзүлдү. Бир канча фаб курдук, мектеп курдук, мечит курулуп атат. Бүгүн болсо Орозонун улуу күнүндө элдин аялуу катмарына, аялуу катмар дегенде билесиздер, ушу азыр эл арасында Кудайдын буйругу мененби, жеке тагдырдын эмеси мененби деп канчалаган жетим жесир адамдар бар. Ушул адамдарга дагы бүгүн ушул Кызыл жарым ай коому тарабынан атайын кайрымдуулук иштер жүргүзүлүп атат. Сиздерге насип кылсын, аш болсун. Бул ошол Кызыл жарым ай коомунун өкүлдөрү бизге орозо питир катарына жиберген экен. Ушуну сиздерге алып коюңуздар. Бизге жардам берип жүрөт, рахмат. Рахмат. Бизге 1 айга жетет. Ушу продукталар, ушу 3 та неберем бар, ушу 3 неберем менен атасы өтүп кеткен. Апасы турмушка чыгып кеткен. Мен багам 8 жылдан бери. Ушу 1 айга жетет да, ушу алып келгендерге чоң рахмат. Алла разы болсун, Орозонун күндөрү не тилек ою болсо, каалайм ошого. Рахмат, Алла разы болсун. Ар дайым ушу иштери жүрүшүп, тапкандарына барака берсин. Şu öksüktörde isteseler Kuday bere versin, kuyulu rızkı gele versin, zamanımız tınç olsun, parçalar oğulup geçsin. Tınçlık kalayım, sizlerge de yaşlılık kalayım kızım. Sizge kançaga жетет uşu produkta? Yemi bilbeyim ben. 1 ayga жетip kalamı? Жеткізeriz zep. Бұл көпкөле жетсе керек. Şu рахмат, şu bizde istеп ушул Кызыл жарым ай коомуна. Ошону качкан адамдарга да рахмат, şu bizde istеген үчүн. Орозо күндөрдө ошо орозолор кабыл болсун. Şu el jurtка şu жардам берип жүрө берсин. Жок, биз үйдө эле, şu үй бекесилде, şu үйдө дыйканчылык кылабыз, анан şu балдардын пенсиясы, өзүмдүн пенсиям, өзүм группадамын. Өзүм алам, кыздарыма, ушулар менен эле. Ошо Россияда балдардан келет. Ошо рахмат, ушу кызым ушунчалык балдарды эскерип, орозонун күнүндө
баардыгың ушундай неме жакшылыктуу күндөрдө эскерип атасыңар. Чоң рахмат. Кайрымдуулук иш Базаркоргон районунун алкагында жана айрыкча мына Акман айыл өкмөтүнүн аймагында болуп атат. Мына бүгүнкү мезгилде 800 мүшөккө жакын un, анын ичинде мына 200 мүшөккө жакын азыктардын мындай биримдиги берилип атат. Мына турган айрыкча мына азыктар макарон, шекер, un булар ушул жана аялуу катмарлар үчүн. Мындан сырткардагы ушу жетишсиз үй бүлөлөргө 600 мүшөккө жакын un таркатылат, мунун артынан эле. Орозо күнү берип атат. Бизге ушуну берсе, Кызылай коомуна миңди берсин. Элге рахмат. Ушу Акмандан чыккан Атул акебиз бар экен, Нышан Кочкор деп, ошо жакшы адамдардын артынан илешип келип элди камсыздап атат. Ошо адамдарга ден соолук каалайм. Алла ыраазы болсун бергенине. Орозонун күнүндө мен ыраазымын. Биз бул иш-чарага негизинен адамдарды тандап алганда, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн, тоголок жетимдерден, жарын жетим, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасынан тандап алдык. Базаркоргон району боюнча 7700 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Анын ичинен көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөр Акман айыл өкмөтү боюнча алынды. Тоголок жетимдер ошо 23 адам бар район боюнча. Ошо 23 баланын бар жок тизмеси бар. Ушуну менен бүгүнкү бейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Ушул жана башка кабарларды 7 каналдын бардык социалдык баракчаларынан тапсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.